Мына түнкү saat болду. Түнкү 2-ге 15 мүнөт калды. Биздин өлкөдө эмне болуп аткан? Ошонун баарын ойлоп атып, жүрөгүм ооруп, таптакыр болбой калдым менчи. Күйөөмдү өзүм эле дарылап, ары бери чуркап, майда чүйдө дары менен бутуна тургузуп койдум. Тетиги Гансиде күйөө балам менен бир тууган сиңдим экөө тяжелом состоянии ошо калып кетишти. Анан алып барганда сиңдим өлүп калды. Күйөө балам тяжелый состояние жатат. Ошо Гансини эмнеге ачасыңар? Эчтекеси жок болсо, эмнеге ачасыңар? Элди эптеп-септеп тияка Гансиге бөлүп туруп, анан өлсө өлө берсин деп, ошон үчүн ачтыңарбы? Мен Атамбаев сени президент кылып койгондо, мен чындап келгенде сени аябай сыйлачумун. Жакшы жердин баласы, жакшы жигит. Алып кетет. 20 жылдан ашык Атамбаевдин жанында жүрөт деп. Сөзүн эки кылбайт. А сен эмне кылдың? Бысмыла дегенде эле Атамбаевди түрмөгө отуруп салдың. Жакшынакай оокат кылып келаткан Сапары Саковду таза коом менен чыккан Сапары Саков. Аны эмне кылдың? А өзүң бысмыла дегенде мен автошоздорго министрдин досун коюп коюп, ал эмне кылды? Бысмыла дегенде сразу акчанын баарын шыпыра баштабадыбы? Сөз жок. Чын дейм мен сыйлачумун. Укмуштай сени сыйлачумун. Көрсө вообще адам деген сөзгө татыктуу эмес экенсиң да. Канча балдары сөйлөп атат, канча эл өлүп кетти. Ар бир экинчи үйлөдө эл өлүп атат. 2,5 ай карантинге элдин баарын тыгып салып, же айлыгын бербей, же пособиясын бербей, эптеп-септеп жанакы жулмалап ар жак бер жактан анда да волонтерлор тамактарын баарын ташып берип жүрүштү. Мэрия аягында эле эптеп-септеп бирдемесин элге бердемесин берди. Отчет бергенди эле асмандын башын сүйлөшөт. На самом деле эчтеке жок. Кандай кылабыз эми? Кандай кылабыз? 2,5 айда карантинде элдин баарын тыгып салып, эмнеден гранттар түштү? 625 миллион ар кайсы жерден, ар кайсы тараптан гранттар түштү. Эми өткөндө Асрандиев айтат, 142 миллионду казынада кармап отурабыз. Эмнеге казынага кармайсыңар? Же бюджеттин жыртык тешиктери үчүн ошо акча келип эле. Ал акча деген мына бу на борьбу с коронавирусом келген. Это бит грантовый акчалар. 3 жылда мен ойлодум эле бюджеттин жыртыктары эмнеге тиги бүтүп атат. Эмне үчүн бюджетке ошо акчалар салып, анан айлык берип атасың, бюджетте значит эчтеке жок турбайбы? Анан 3 жыл эмне эшекте калып отурдуң сен? Эч кандай 3 жылда эч кандай жылыш жок. Наоборот, артка кетти. Мына элементарно бу базарда стоянкага акча алынбай калган последний 2 жыл. Атамбаевдин учурунда. Мына былтырдан баштап мурда 10 сом алса, азыр 20 сом алып атышат. Эми ар кандай эң начар оокаттар болуп атат азырчы. Анын баарын айтып отурсам, просто мындай чексиз сөздөр болот да. Эми бул карантинде элдин баарын 2,5 айга үйгө тыгып салып, андан кийин эл чыккандан кийин элди күнөөлөй баштадың эми. Булар маска кийбейт, элдин баары эле маска кийип жүрөт. Бүт баарына ден соолук керек да. Өлгүсү келбейт. Бала бакырасы бар. Бала бакырасы жок болсо деле жашагысы келет любой кишинин. Анан кантип эле маска кийбесин? Бүт эрежелерди элдин баары сактап эле жүрөт. Даже сактабаган кишилер сразу тыйып койду. Кийбейсиң маска деп, даже урушканга чейин барышат. Ушу акыбалдан эми кантип чыгабыз? Мынакей Белоруссиядан 5,5 тонна
медпрепарат тиги Лукашенко жибериптир. Аны да сатасыңарбы? Это чистый гуманитарный помощь биздин эл үчүн берип атат. Эмне гуманитарный помощь келсе эле, эртеси эле күнү аптека, даже больницада бүт баарын жере сатышат экен да. Эмне үчүн ушуну көзөмөлгө албайсыңар? Абылгазиевди койдуң. Эмне Абылгазиев кайда жүрөт? Эмне үчүн суракка албайсың аны? Абылгазиевдин тиги шалакалыгынан моңча элдин баары өлүп атат азыр. А Боронов начальник штаб болуп эмне кылды? Боронов эчтеке кылган жок. Эчтеке. Боронов баары жакшы деп, балким ошо Боронов менен Абылгазиев ошондой эч туура эмес информация бергенинен тиги мындай спокойно отурасың. Эчтеке кайгыратпай. Тети балыкты караганда эмне кыласың? Барбайсыңбы тети больницага? Элди кандай кабыл алып атат? Элди кандай жаткырып атат? Ошо больницанын бозоосуна колдоруна көтөрүп, кыз балдарын алып келип атканда, энелерин алып келип атканда, ошо эшиктерин ачпай анан өлүп аткандарын кара. Эмне балыкка барасың? Давай, ойлонгун. Ойлон. Жана биздин кыздар, балдар айткандай, уже вообще обстановка аябай напряженный болуп кетти. Жана Минздравда жаман шүмшүк адамдар, Ленинградтагы, Санкт-Петербургда врач айтпады. Это программа лечения ковида, это геноцид Кыргызстана деп. Геноцид народа Кыргызстана. Ушу сөздү укканда мен просто жүрөгүм шу деп түштү. Акасан урматтуу кыргыз эли, менде бир ой пайда болду да, ошону айтайын. Ушу Кубатбек Бороновду жаңы эле премьер-министр болуп шайлагандан баштап бизде ушу оорулар күч алып кетти да. Бул киши өзү балким жакшы адамдыр, жакшы кишидир. Бирок мунун жолу кичине чытыр болуп аткандай сезилет да мага. Анткени мына бир ай болбой атып, монтип пандемия күч алып кетти. Бул киши негизи МЧС министри болуп турган кезде дагы ушундай апаттар көп болчу да. Мен билгенде мисалы мына Алайда жер титирөө болду. Ошондо дагы ушу, по-моему, ушул Боронов министр болсо керек эле. Өзгөндө жер көчүп бир айылды басып калды. Базар Коргондогу сел. Мына кече дагы ушундай бир апаттар болуп атат. Мен айтайын дегеним ушу Боронов кичине жумушунан кетсе, саясий курмандык болуп кетсе, балким пандемия токтойт беле, же спад болот беле деген ойда. Ушу киши негизи эле келгенден баштап Кыргызстанда ушундай апаттар болуп атат да. Баягы илгери ата замандан мурун ушул мезозой эра бүтүп кайнозойский эра башталган кездерде ушундай элибиз тынч болсун, жоо чаппасын, эгинибиз мол болсун деп адамдардан курмандыкка чалышканда, адамдар өзүн патриот адамдар өзүнүн багы калоосу менен курмандык болуп беришкен. Быйыл анан кийин баягы мусулманчылык ушундай кийинки заман өзгөрүлүп анан курмандыкты малды курмандык чала баштаганда. Эми саясий курмандык болуп койсо жакшы болот эле да. Балким ушундай бир апаттар токтойт беле. Мени бирөөлөр айтышы мүмкүн, эмне көзүң ачыкпы, же адамдарың айтып турабы деп. Жок, андай эмес. Бул эми божомол да. Мен дагы ооруп атам. Мына азыр дагы монтип шамал болуп, бир ушундай апаттар болуп атат да. Ушу Боронов, Кубатбек Бороновго дагы мен айтайын дегеним ушу. Силер дагы оюңарды эле ошол бир ушу саясий курмандык болуп койсо жакшы болот эле да. Балким өзү жакшы адамдыр, бирок тазаланып, кичине баягы
өзүн тазаланып бир 3 жылдан кийин кайра бийликке келсе балким Кыргызстандан оңолуп кетет деп ойлойм.